Казакстан менен Малайзия кызматташуунун жаңы этабына кадам таштоодо. Ага Малайзия премьер-министри Анвар Ибраимдин расмий сапары түрткү берди. Бул тууралуу Касым-Жомарт Токаев Ак Ордада өткөн жыйында билдирип, Малайзия Казакстандын түштүк чыгыш Азиядагы эң маанилүү жана ишенимдүү өнөктөштөрүнүн бири экенин баса белгиледи. Ошондой эле дипломатиялык мамилелерден орногон 30 жыл аралыгында эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыктын бекем пайдалуу түзүлдү. Учурдагы геосаясий жана экономикалык кырдаалга байланыштуу мамлекеттердин ортосундагы мамилелерди мындан ары чыңдоонун мааниси жогорулады. Тараптар бардык тармактарда кызматташууну кеңейтүү жолдорун карашты. I think that the future of our cooperation is very much bright. Биздин кызматташтыктын келечеги кең деп ишенем. Бизнес форумга катышуу каалооңузду кубаттайм. Ишкер топтордун ортосундагы байланыштар өз ара мамилелерди өнүктүрүүнүн маанилүү фактору болуп саналат. Биз малайзиялык компаниялар катышкан инновациялык долбоорлорду ишке ашырууну колдойбуз. Ошол эле учурда Казакстандын өкмөтү керектүү жардам көрсөтүүгө даяр. As far as our government is concerned, we are ready to provide some preferences. Өз кезегинде Анвар Ибрагим Малайзия Казакстан менен соода экономикалык кызматташтыкты чыңдоого өзгөчө маани берерин белгиледи. Бул багытта мамлекеттердин зор дарамети бар. Аны тараптар ишке ашыра башташты. Ошентип 2023-жылы Казакстан Малайзиянын Борбордук Азия чөлкөмүндөгү эң ири соода өнөктөшүнө айланып, мамлекеттер ортосундагы соода жүгүртүү жыл ичинде 64%га өстү. Казакстан Малайзияга чийки мунай, кара металл буюмдарын, геодезиялык приборлор жана трансформаторлорду экспорттойт. Малайзия Казакстанга пальма майын, тиричилик техникасын жана уюлдук аппараттарын жөнөтөт. We have come with some specific proposals and I think that Биздин конкреттүү сунуштарыбыз бар. Биз сиздерди министрлер менен импорт жана экспорт маселелери боюнча эки тараптуу жолугушууларды өткөрүүнү пландап жатабыз. Биз Малайзияда ири товар рыногун түздүк. Азыр биздин өлкө АКШдан, Европадан, өзгөчө Германиядан, Кытайдан олуттуу инвестиция тартуу менен компьютердик чиптерди өндүрүү боюнча аймактык борборго айланды. Биз бул тажрыйба менен бөлүшө алабыз жана сиз ийгиликтүү ишке ашырган кайра куруудагы тажрыйбаңыздан үйрөнө алабыз деп ойлойм. from your experience in this transformation, which you have done remarkably well. Жолугушуунун жүрүшүндө транзиттик логистика, энергетика, маданий гуманитардык тармактардагы өнөктөштүк мүмкүнчүлүктөрү талкууланды. Тараптар Бириккен Улуттар уюму, Ислам кызматташтык уюму жана Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңешмеде кызматташууну чыңдоого кызыктар экенин билдиришти.